Борбордо корей тилинде сүйлөө чөбөрчилиги боюнча сынак жыйынтыкталды. Ага жалпысынан 50 адам катышып, финалга 20 катышуучу чыкты. Иш-чара быйыл экинчи ирет өтүп, Кореянын элчилиги менен Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети тарабынан уюштурулду. Ушундай эле сынак буга чейин Ош шаарында өткөн. Катышуучулар корей тилинде климаттын өзгөрүшү, айлана чөйрөнү коргоого багытталган теманын алкагында талкуу жүргүзүшүп, өз сунуш пикирлерин билдиришти. Сынактын жеңүүчүлөрү акчалай жана баалуу белектер менен сыйланышты. Биздин бүгүнкү конкурстун максаты жаратылышы бузулуп турган ошол жөнүндө кыргыздары кандай, студенттери кандай ойлоп жатат деген тема менен биз өткөрүп жатабыз. Бүгүн ошол аркылуу кандай жашап жатабыз, пластмастары бардыгы көмүр жагып, машинада чыгып турган ошону жаман аба рай аркылуу бизде ден соолукка зыян келип атат. Биз ошол тема менен биздин студенттер атайын ошону дайындап, корейче менен ошону сүйлөп жатабыз. 또 비슈케크 세종학당 Негизи эле акыркы убактарда Корея тилине, маданиятына арналган иш-чаралар көп өтө баштады. Кыргызстандын жаштарынын биздин маданиятка, тилге кызыгуусу абдан кубандырууда. Кийинки жылы Кыргызстан менен Корея дипломатиялык кызматташтыктын 30 жылдыгын белгилейт. Андыктан биздин эки тараптуу кызматташуу мындан ары да улана берет деп ишенебиз.